В городе Ош планируется построить 20 новых школ, что позволит существенно снизить нагрузку на существующие учебные заведения. Сейчас в некоторых классах обучается до 50 учеников, и новая инфраструктура поможет решить эту проблему. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Номад ТВ сообщил мэр города Джанаракаев. Он также подробно рассказал о дальнейших планах по развитию города. Саламатсызбы Жанар мырза, биздин Номад студиянын Оштун ордосунда курулган студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат. Биринчи суроом ошо мэр кызматына киришип жатып, кандай сабак алдыңыз биринчи жумаларында? Биринчи жумада өзүңүз көрдүңүз, ушул жерде бир жума дээрлик базарлар, үйлөрү снос болгондор жана ишкерлер акчабызды ала албай калдык деп арты 50 миллиондон алды 1 миллиард сомго чейин акчабызды белгилеп келгендер менен дээрлик бир жума убактыбыз өттү. Эртең менен дагы кечинде дагы мэриянын алдында эл болду. Бирок биз анын баарын жайгардык мына. Азыр бардыгы маселе чечилип баштады. Сабак алганым ошол. Ишти биз мыйзам чегинде сапаттуу гана кылышыбыз керек. Мыйзамдан мындай артта кетсек, көп мындай маселелер, мыйзамдан мындай буйтап өтсөк, көп маселелер жаралат экен да. Ошон үчүн сабак алганым эл менен ушул камыр-жумур жакшы мамиледе иштеп, бирок ошол эле убакта бардык мамлекеттин акчасын сарптаганда мыйзамдын чегинде гана сарпташыбыз керек экен да. Экинчи суроом, Ош шаарынын өнүгүүсүнө кандай бир приоритет койдуңуз азыркы күндө? Мен сизге 3 нерсени атап өтөйүн. Ошто эң чоң проблема бул авто тыгын. Биз азыр аны чече турган эстакадалык көпүрөлөрдү жана көчөлөрдү кеңейтүүнү колго алабыз. Жакынкы күндөрү ушул Ош көчөсүн аэропортко чыга турган кылып кеңейтебиз. Үйлөр снос болот. Бирок биз биринчи кезекте ошо авто тыгынды азайтууну колго алабыз. Экинчи кезекте Ошту жашыл шаарга айлантуу, көчөттөрдү эгүүнү, рекультивация болгон дээрлик 5 гектардан ашуун жерге биз жашылдандыруу бакта койгулабыз. Андан сырткары бардык жерде сквер, Ак бууранын боюн вело жол, көрктөндүрүү иштери. Парк, сквер, жашылдандыруу. Мына ошолорго өзгөчө басым жасайбыз. Анан ошол туристтерди тартуу, анан ишкерлерге жанагы шарт түзүп, инвестициялык климатты жакшыртып, биз ГЧПнын алкагында миллиарддаган каражаттарды тартып келебиз. Буга чейин дагы көптөгөн социалдык объектилер, жолдор, анан тротуарлар курулду деп айтылып келди. Анан быйылкы жылы кандай дагы бир социалдык объекти курулат? Ошол тууралуу токтолуп кетсеңиз. Быйыл президентибиз 10 мектепти курулушун баштап берди өзүнүн став фондунан. Андан сырткары биз мэриянын өзүбүздүн күчүбүз менен дагы бир канча мектептерди курабыз. Жеке менчик мектептерди тартып келдик. Ал жагынан билим берүү мекемелерин курууда дээрлик 20га жакындатабыз. Бир жылдын ичинде. Бул жанагы шаардагы бир класста 50-60 адам бала окуп аткан маселени чечебиз. Экинчиси тротуарлар, көчөлөр, анын бардыгы оңдолот. Мурдагыдан кем эмес оңдолот. Бирок биз аны эптеп тез оңдоп туруп, баягы лентасын кесип эле элге бере калуу эмес, аны сапаттуу, жакшынакай кылып оңдойбуз. Анан жеке менчик мектептер дагы бизге абдан көп келет бул жолу. Ошол жагынан алганда курулуш иштерин мындай эселеп көбөйтөбүз. Азыр мына эсеп палатасы жана курулуш министрлигине текшерүүдөн кийин карыздарыбызды утулуп бүтөбүз мына жакынкы күндөрү. Ошондон кийин курулуштун темпи азыркыдан 2 эсе 3 эсеге күчөтөбүз.